Төртүнчү закон. Идея закону. 5-главада сиз түшүндүңүз. Өнүгүп өсүү бул эфирдик субстанция. Аны ойдун күчү менен пайда кылса болот. Эгер сизде идея пайда болсо, демек аны ишке ашырса болот. Антпесе ал анын эң башкы функциясын аткара алмак эмес. Молчулук дүйнөнүн бардык точкасында бар. Ал кайдандыр бир жактан келбейт. Биз аны издебей эле коюшубуз керек жана көбүрөөк алайын деп аракеттенбей эле коюш керек. Ал дайыма эле жаныбызда жүрөт жана ал дайыма күтөт качан өзүнө чакырат деп. Сиз ошол субстанцияны трансформация кылганда баарын сизге Кудай же Алам алып келбейт. Сиз ошону өзүңүзгө элестеттиңиз. Өзүңүз ошого татыктуу экениңизге ишендиңиз. Анан өзүңүздүн подсознанияга тапшырдыңыз аны кандайча жаратууну. Ошентип ойлор, идеялар пайда болот. Ал эми идея бул өсүп өнүгүүнү жаратат. Баары акылдан башталат. Идея бул акылдын негизи. Ден соолук, мамиле, интеллектуалдык өнүгүү, финансылык абал. Сиз кайсы идеяга көңүлүңүздү бурасыз, ошого жараша болот. Сиз ким болдуңуз? Бул ошол идеяларды ишке ашыруудагы сиздин жараткан результатыңыз. Мен Вайперге карата пунктты толтуруп атканда, менин консалтинговый контрактта мага эмне керек деген идеяны ишке ашыргам. Сиз эмнеге кызыксаңыз, ошол идея менен эле чектелесиз. Баары сиздин ойлоруңузга көз каранды. Менин аудио китебимде өсүп өнүгүү законду чыгармачылык закону деп атайм. Анткени сиздин чыгармачылык жөндөмүңүздөн бардык нерсе көз каранды. Счетторду төлөө, ден соолукка кам көрүү, каалаган кирешелүү болуу. Кээде жөн гана өзүңдүн мамилеңди гана өзгөртүү керек болот кандайдыр бир нерсеге. 15 жылдай мурун менин бизнесимде кыйынчылыктар болгон. Биз бир канча кредиторлорго төлөй албай калдык. Неделя сайын компаниянын президенти биздин офиске аккордеонго окшогон толтура файлдары бар папкаларды көтөрүп кирчү. Счеттордун ярлыктары менен. Биз отуруп алып, кимге канча төлөш керек деп эсептечүбүз. Ошентип жүргөндө бир канча неделядан кийин менин көзүм ачылгандай болду. Ар бир счет чындыгында ар бир жакшылыктын счет фактурасы. Ал жакшылыктарды биз алганбыз. Мисалы, биз электроэнергиянын счетун алганда, бизге кышында жылуулукту камсыздаганы үчүн төлөм, же ысыкта бизди салкындатып тургандыгы үчүн төлөм, жана биздин жашообузду электр жарыгы менен жаркыратып берген үчүн төлөм. Биз ошол папканы ыргытып ийдик да, анын ордуна жакшылык деп жаздык. Жана ар бир счет фактурага жазып чыктык. Убагында толугу менен төлөгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул процесстин энергиясын толугу менен өзгөрттү. Буга чейин биз өзүбүздү туткунга түшүп калгандай эле сезчүбүз. Күндө почта келген сайын биз өлөрчө коркчубуз. Кредиторлорду душмандарыбыздай эле көрчүбүз. Жаңы сөздөр жазылган жаңы папка баарын тескери жакка өзгөрттү. Биз түшүндүк. Биздин кредиторлор, булар биздин партнерлор. Биз алардын ар бири менен сүйлөштүк. Аларга кантип төлөп берүүнүн планын иштеп чыктык. Жана бир канча айдан кийин алардын баары менен эсептешип, төлөп бүттүк. Алам ким өзүнүн акылын башкара алса, бул баарына дайыма жеткиликтүү болгон субстанция. Биз ошону акылыбыз менен эле өзүбүзгө тартып аларыбызды түшүнөр менен, биздин өсүп өнүгүүбүз жаңы керектүү идеяны түзгөндөн көз каранды болот. 5 закон. Закон воздаяния и получения. Берүү жана алуу закону. Сиз өзүңүз байкагандай эле, бардык 7 закон бири-бири менен байланышта. Алмашуу закону башкалардан бийигирээк турат. Бул ошол закондордун закону. Анткени бул аламдын принцибин билгизет. Өсүп өнүгүү жаатын алсак, бул бир баалуулукту экинчи баалуулукка алмашуу принцибине баш ийет. Бирок бул принциптеги эң жакшысы, бул сиз берген нерсеңиз кайра көбөйүп сизге кайтат. Сиз эч убакта аламдан ашып кете албайсыз. Сиз аламга канчалык көп берсеңиз, ал сизге андан да көп кылып кайтарат ордуна. Сизге мындай формулировка тааныш болуш керек.
Эмнени айдасаң ошо негесиң. Жакшылыкты алып атканда аны менен саламдашуу жана анын түзүлүшүнө катышуу маанилүү. Эгер сизде талант бар болсо, фортепианода ойной алган жөндөмүңүз бар болсо, сабак өтө алсаңыз же сүрөт тарта алсаңыз, ал жөндөмүңүздү өнүктүрүңүз. Өзүңүздүн чыныгы маңызыңыздан баш тартпаңыз. Жаратылышты алдабаңыз. Өзүңүздүн тубаса жөндөмүңүздү баспаңыз. Аны кучак жайып тосуп алыңыз, колдонуңуз. Сиз ошондой кылганда андан да көп жакшылыктарды өзүңүзгө тартасыз. Бул закон бардык чыныгы кыймыл-аракеттерди жетектейт. Эчтеке жөндөн-жөн эле болбойт. Ар бир окуя кандайдыр себептердин натыйжасы. Аны алмашуу законуна дал келүү деп түшүнсөк болот. Буга чындап түшүнбөй күмөн санасаңыз болот, бирок бул чындыгында эле ошондой. Биз укмуш деп санагандар булар биз түшүнө албаган себептердин натыйжасы. Ошол эле принцип менен биз өзүбүзгө гүлдөп, өркүндөп өсүүнү чакырсак болот. Бирок тилекке каршы көбүнчө убакытта тескери болуп калат. Сиз чогуу иштешкен коллегаңыз жөнүндө ушак тараттыңыз деп коелу. Ошону менен сиз негативдик кармада карыз болуп каласыз. Аны биз айтып өткөн принцип менен төлөшүңүз керек болот. Ал эми мындай карызды төлөө көп эсептелген размерге көбөйүп кетет. Сиздин азыркы жашооңуздагы ар бир кырдаал өзүңүз түзүп алган себептердин натыйжасы. Ошондуктан эгер сиз кырдаалдарды өзгөрткүңүз келсе, сиз ааламга берип аткандарыңызды өзгөртүңүз. Жакшылыкты гана бериңиз, ошондо жакшылык гана аласыз. Эгер сиз менин сөздөрүмө күмөн санап атсаңыз, ушундай эксперимент жүргүзүп көрүңүз. Эртең көчөдө кетип баратканыңызда жолуккандардын баарына жылмайыңыз. Кандайдыр бир аялга анын чачы жакшынакай экенин айтыңыз. Сиздин артыңызда келаткан машинанын пошлинасын төлөп коюңуз. Лифтти же эшикти бирөөгө ачып берип коюңуз. Кайрымдуулук организациясына кандайдыр суммадагы чек жөнөтүп коюңуз. Чогуу иштешкендерге символикалык белек берип коюңуз. Сиз жакшы көргөн 5 адамыңызга чалып, аларды жакшы көрөрүңүздү айтыңыз. Улгайган адамга сумкасын көтөрүшүп үйүнө узатып коюңуз. Мен сизге гарантия берем. Сиз андан да көп жакшылык аласыз. 6-закон. Закон десятины. 10-дук закону. Элестетиңиз, мен сизге ушундай сунуш кылып атам. American Express компаниясы сиздин атыңызга жазылган кредит карточканы алып бердим сизге. Сиз аны колдоно аласыз. Ал картаны кайсы жерден кабыл алса, ошол жердин баарына колдоно аласыз. Эмнени кааласаңыз баарын сатып ала аласыз. Эч кандай чектөө жок. Гардеробуңузду жаңырткыңыз келеби? Мейли. 2 Ferrari сатып алыңыз келеби? Дагы үстүнө бир Bentley сатып алып коесузбу? Сонун. Сиз үй дагы сатып ала аласыз. Эмнени кааласаңыз баарын сатып ала аласыз. Бир гана шарт бар. Ар бир ай сайын счет келет. Көргөзүлгөн сумманын 10%-ын төлөп турасыз. Ошентип эмне кааласаңыз сатып ала бериңиз, бирок дайыма 10% төлөп турасыз. Ушундай сделкага макул болот бериңиз. Сиз мындай мүмкүнчүлүккө кубанган бойдон жабышат болчусуз. Ал сизде бар. Ал ааламдын кредитный картасы деп аталат. Universe Express картасы. 10-дукту төлөп туруу. Мындан 1000 жыл мурун пайда болгон закон бул. Сиздин бергендериңиз бул сиздин руханий бакубаттуулугуңуздун булагы. Башкача айтканда, чиркөөнүн, мечиттин же синагоганын эрежеси сыяктуу. Десятина деген сөздүн өзү 10-чу деген сөздөн келип чыккан. Башкача айтканда, 10-дукту төлөө деген. Сиз алып атканыңыздын баарынын 10%-ын төлөө дегенди билгизет. Бул туш келди эле жакшылыктарды чачып тургандан жана кайрымдуулукка акча которгондон бир аз айырмаланат. 10-дуктун принциби бул сиздин руханий азыгыңыз үчүн берүү. Десятинаны төлөп туруу законун көбүнчө адамдар, айрыкча атеисттер көп ишенишпейт. Көбүнчөсү муну церковдор байыш үчүн ойлоп табышкан дешет.
Мен өзүм деле ошондой ойлойм. Десятинаны төлөп туруу Кудайга ишенгенди талап кылат. Кудай бар же жок деп силерди ишендириш менин ишим эмес. Ал менин максатым же менин бизнесим эмес. Мен сиздерге гүлдөп, өсүп өнүүгө жетиш үчүн ааламдын закону боюнча жашоону сунуш кылам. А десятинаны төлөп туруу бул ал закондордун бири. Атеисттерден башка деле Кудайга ишенген, бирок такай руханий жайы жок адамдардын категориясы бар. Аларга десятинаны кимге төлөш керек, деги эле аны жасаштын кереги барбы деген суроо пайда болот. Бирок сиздер бардыгыңыздар эле чоң адамдарсыңар. Ошон үчүн мен муну өзүңөр чечкиле деп айтам. Сиздин 10%ыңыз руханий күч үчүн төлөш керек экенин эстетким келет. Эгер сиз десятина боюнча күмөн санасаңыз, анда менин төмөнкү окуям сизге жардам берет деп ойлойм. Мен 30 жашыма чейин эч убакта ондук төлөгөн эмесмин. Мен ошентип акчаны үнөмдөп атам деп ойлочумун. Мен эптеп-септеп болгону 11, 12, 13 миң доллар иштеп тапчумун. Ал эми азыр болсо менин айлыгымдын 10 бөлүгү ушул айтылган суммалардан дагы чоң. Мен ондукту жашоомдо кризис башталганда төлөп баштадым. Мен бардык баалуулуктарды башкача көз менен карап баалап баштагам. Менин бизнесим налог төлөбөгөнүм үчүн конфискация болгон. Ошентип менде 55 миң доллар карыз пайда болду. Менде жумушум, машинам жок болчу. Жана банкта счетто да акчам жок болчу. Башында досторумдан жардам сурап жашап жүрдүм. Анан алар дагы жардам бербей калышты. Менде болгону 20 доллар калды. Кимдир бирөө мага Кэтрин Котнердин өсүп өнүгүүнүн экономикалык закондору деген китебин сатып ал деп кеңеш берди. Ал 12 доллар турат эле. Мен ал китепти сатып алсам, менде 8 доллар эле калат болчу. Менде тандоо бар болчу. 80 пачка макарон сатып алып, дагы 23 күнгө өзүмө тамак камдап койгон жана китепти сатып алып болгону 8 күн эле тамакка акча калтыруу. Мен баары бир ачкадан өлө турган болгондон кийин китепти эле сатып алайын деп китепти тандадым. Ал китепте өсүп өнүгүүнү чакырыш үчүн ондукту төлөш керек деп жазылыптыр. Мен ушунчалык кабатырланып тургам. Мен акыркы 8 долларды чиркөөнүн кайрымдуулук үчүн даярдалган корзинасына салууга аргасыз болдум. Кийинки күнү электроэнергия компаниясынан 75 доллардын чеги келди. Чек салынган катта. Компания клиенттердин баарынын документтерин текшерди. Сиз эң жакшы клиентсиз. Дайыма убагында төлөйсүз. Сиздин задатокты кайтарып беребиз деп жазылыптыр. Мен ушунчалык таң калдым. Анткени мен электроэнергияны убагында төлөөчү эмесмин. 3 жолу мени светимди өчүрүп салышкан акча төлөбөгөнүм үчүн. Мен ишендим. Бул чекти мен акыркы акчамды чиркөөгө кайрымдуулук кылган үчүн алдым. Азыр деле ошого катуу ишенем. Мен ошол чекти алгандан кийин ондукту төлөбөй койгондон корком. Мага бир жигит 2 жылдан бери 200 доллар карыз болчу. Ал жоголуп кеткен таптырбай. Ошол жигит келип менин карызымды берди. Ал суммадан дагы мен 10 бөлүгүн төлөдүм. Ошондон бери мен чиркөөгө дайыма ар бир иштеп тапкан долларымдын 10 бөлүгүн кайрымдуулукка төлөп турам. Жана жылдан жылга улам көп алып атам. Мен азыр ошол 10%ды коркпой эле төлөйм. Мен эми аны кубаныч, сүйүү жана ыраазычылык менен төлөйм. Мен 1 дегенде дароо суроо туулушу мүмкүн. 10% таза кирешеденби же жалпы суммаданбы деген. Бул жалпы сумманын 1 бөлүгү. Сиз налог төлөгөнгө чейинки суммадан. Кандайча сиздин кайрымдуулугуңуз кайра сизге кайтып келерин түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Акча эң кеңири тараган вариант. Мурдатан бери урушуп же тармышып жүргөн адам менен элдешүү дагы кайрымдуулук болуп саналат. Же белек түрүндө болот, же жаңы мамилелер, же карьералык өсүү болот. Жакшылыктын кайра кайтып келүүсүнө толтура способдор бар. Мен дагы буга катуу ишенем. Алам баары бир өзүнүкүн алат. Сиз аны өз каалооңуз менен бересиз же аны бергенге аргасыз болосуз.
Алам дайыма баары бир аны акыры төлөттүрөт. Мен 1/10 төлөбөй жүргөндө машинам бузулуп калчу, зарплатамдын чегин жоготуп алчумун, медициналык счетторду төлөшүм керек болчу. Даже ойго келбеген драмаларга, трагедияларга кабылып, эчтекеси жок отуруп калчумун. Метафизикалык планда мен аргасыз болчумун кошумча расходдорду төлөгөнгө. Ал акчалар кайрадан эле ааламдын закондору менен жашаган адамдарга кайтып келчү. Өсүп өнүгүү бул циркуляция. Стагнация болбош үчүн сиз субстанцияны кыймылга келтирип турушуңуз керек. Сиз өзүңүз түшүнүп 1/10 төлөгөндө сиз башка закондорду кыймылга келтиресиз. Алмашуу толкунун түзөсүз. Ал толкундар сиздин жээкке кайтып келишет. 7 закон. Кечирүү закону. Мени кантип наркоман атып ийгени жөнүндө окуяны окудуңуз да. Ошол окуянын аягын айтып берейин. Мен реабилитациялык палатада эсиме келдим. Анан мага эңкейип карап турган докторду көрдүм. Ал менин денемен окту издеп тапкан көп убара киршиликке турганын, акыры аны алып салышканын айтты. Андан кийин ал: "Биз сенин ичиңе операция кылганда биротоло аппендиксти да кесип алып салдык" деп кошумчалады. Мен болсо: "Эмнеге анттыңар? Ок жеген жерим такыр башка тарабымда болчу да" деп кыйкырдым. Врач: "Бул жөн гана стандартка туура келүүчү процедура" деп жооп берди. Биз адамды кандайдыр себептер менен операция кылганда, ал адамдын аппендиксин биротоло кесип алып салабыз. Эми сизде ал боюнча проблема болбойт. Ал сизге баары бир керек эмес, деди. Бул акылга сыйбай турган иш эле. Мындай өзүнө өтө эле ишенген, Кудайдан да жакшы биле тургандай болгон менин денеме кайсы орган мага керек эмес экенин чечкен. Менден уруксат сурабай туруп кылган мындай чечимине абдан жиним кашайды. Бир канча күндөн кийин больницадан чыктым. Абдан ачууландым. Андан сырткары врачтар менин ичимди чала тигип салышыптыр. Бир жолу менин рубашкам кан болуп калганын көрдүм. Менин ичимдин тиккен жери сөгүлүп кетиптир. Демек бул больницага кайра баруу дегендикке билгизет. Мындан бир жумадан кийин мен больницага барууга аргасыз болдум. Оору ушунчалык жанчыдагыс эле. Мен жатсам да, отурсам да, турсам да ооруну азайта турган позаны таба албадым. Айлар өтүп атты. Менин абалым андан бетер жаман болуп баратты. Мен 4-5терде муздак тер басып ойгонуп алчумун. Энергиям нолго түшүп калган. Менин бардык денем инфекция менен күрөшүп аткандай болду. Мен кайра мени дарылаган врачка барып турдум. Мени толугу менен текшеришти. Эч кандай результат берген жок текшерүү. Эч кандай проблема таппай койгонун ал мойнуна алып мени специалистке жиберди. Мен саякаттап жүргөндө кандайдыр тропикалык ооруну жугузуп алганго деп ойлошту. Ошондуктан алар инфекциялык оорулар боюнча специалистке жиберишти. Эч кандай результат болгон жок. Менин кулагымды, тамагымды, мурдумду текшеришти. Эчтеке табышкан жок. Мени специалисттердин толтура бригадасы текшеришип, эч кандай инфекция табышкан жок. Ошол процессте менде бир күмөн саноо пайда болду. "Доктор, мени рентгенден текшергениңерди суранам", дедим мен. Менин ичиме доктор окту калтырып койду го деп күмөн санап атам. Менин денем чоочун нерсени денемен чыгарып салганга аракет кылып атат окшойт, дедим. Врачтар менин сөзүмө ишенбей турушту. Бирок акыры мен гастроэнтерологко жөнөдүм. Алардан ашказанымды толугу менен текшерүүсүн өтүндүм. Мен процедурага даярданып атканда медсестра менин шрамымды байкап калды. Ал анын себебин сурады. Мен операция жөнүндө айтып бергенимде ал текшерүүнү баштады. 20 мүнөттөн кийин ал палатага менин рентгенимдин сүрөтүн кармап кирип келди. Алар окту дененин ичине калтырып коюшуптур. Анткени ал кабырганын жанында жайгашкан, деп бул көнүмүш эле иштей жайбаракат айтты. Мен шок болуп калдым. Андан кийин жиндендим.
Мен айлар бою кыйналгам оорудан. Менде страховка жок болчу. Мен врачка келип көрүнүп турганда көп акча коротком. Дарыларды сатып алып тургам. Мен акыркы жолу качан жакшы уктаганым эсимде жок. Ойлоп көрүңүз. Мени врач ишендирген окту чыгардым деп. Эмне үчүн ал мындай кылды? Мен ушунчалык жиним келип, андан ары эмне кылышты билбей калдым. Врачтардын катасы боюнча иштеген адвокаттар менин ишимди карап бергенге кезекке туруп калышты. Врачтардан $1 миллион төлөтүп алганга шанс пайда болду. Бирок ал мен өзүм динамикалык өсүп өнүгүү закондорун окугандан кийин болгон. Ошондуктан мен мага бир нерсе жасашым керек болгондо мени туура жолго салсын деп көзүмдү жумдум да китепти барактап, туш келген бетти ачтым да окудум. Кечирим жөнүндө жазылыптыр. Китептин автору конкреттүү окуя жөнүндө айтып берген. Кимдир бирөөнү сотко берүү жөнүндө. Ал айтат: сенин жиниңе тийген нерсеге эле таянып, өч алууну ойлосоң, жабык болосуң жана сага келе турган өсүп өнүгүүнү ала албайсың. Менин $1 миллион канализация трубасы менен агып жок болуп баратканын даана көрүп турдум. Интуиция менен китептин автору туура айтып атканын сездим. Ошол ситуация боюнча мен 30 минуттай медитация кылдым да, врачтар, ассистенттер, медсестралар окту менин ичиме белгисиз себептер менен калтырып койгонун жана алар менин жанымды сактап калышканын түшүндүм. Мени больницага өтө көп кан жоготуудан кийин алып келишкен. Менин пульсум араң эле согуп калган, жүрөгүм сокпой бараткан. Эгер алар болбогондо, мен бир канча сааттан кийин өлүп калмакмын. Врачтар ошол ситуацияда өзүнүн акылына, жөндөмүнө жараша колунан келгенин баарын жасаганын түшүндүм. Мен аларды кечиргеним жөнүндө 13 жолу жаздым да Библияга салып койдум. Мен өзүмдүн жинденгеним жөнүндө унуттум. Врачтарды жана бардык медперсоналдарды жаркын адамдардай карадым. Ошол түнү укмуштуу түн болду. Мен көшүлүп тыптынч болуп уйкум кангыча уктадым биринчи жолу, ок жегенден бери. Андан кийин мага операция жасап, окту чыгарышты. Мен баарын кечиргенден кийин менин ден соолугум күндөн күнгө чыңалып баратты. Бул закон вакуум закону менен тыгыз байланышта. Эгер сиз өч алууну көздөп жүрсөңүз, сизге сүйүү келе албайт. Эгер сиз кайгылануу абалына кирип алсаңыз, сиз курмандыктын абалында болосуз. Сиз курмандык абалында турганда, сиз жеңүүчүнүн образына кире албайсыз. Сиз бардык негативдик сезимдерди өзүңүздөн кое беришиңиз керек. Анткени алар сизди ичиңизден жейт да, сизге келчү жакшылыктардын баарын жолун буйт. Кандай ойлойсуз? Кандай адамды кечирген эң кыйын? Эгер сиз өзүмдү деп жооп берсеңиз, сиз +5 аласыз. Мага жакшылыктар келе турган жолдору буулуп калган адамдар кайрылганда, мен адегенде эле ушул суроону тактайм. Алар өздөрүн кечирер менен алардын жакшылык келе турган жолдору ачылат. 3 кадамды кийинкиге калтырбастан адегенде жасашыңарды сунуш кылам. Биринчи, оюңуз менен сиз таарынып жүргөн адамдардын баарын кечириңиз. Экинчи, мурда кимди таарынттыңыз эле, ошонун баарынан оюңуз менен кечирим сураңыз. Кимди ушактадыңыз эле, ким менен соттоштуңуз эле жана башка конфликттик мамилелер. Үчүнчү, эгер сиз өзүңүздү мурунку каталарыңыз үчүн күнөөлөп жүргөн болсоңуз, өзүңүздү кечириңиз. Эгер сиз кечире албасаңыз, анда өсүп өнүгүүнү кабыл ала албайсыз. Ушул 3 кадамды жасасаңыз, сиз өзүңүз үчүн жогорку бакубаттуулуктун жолун ачасыз. Ушул 7 закон бул сиздин бакубаттуу жашооңуз үчүн жолдомо. Эгер сиз ошол закондор менен жашасаңыз, сиз ааламдын сизге кылган мээримдүүлүгүн сезесиз. Жашооңуз гармонияда болот, кубаныч өсүп өнүгүү болот. Андан ары бакубаттуулукка жетүү үчүн аларды колдонуудагы
Биз кээ бир конкреттүү жолдорду карайбыз.